Бул деген сөз ар бир үйлөнгөн жуптардын 4-үчүсү ажырашып атат. Өзүнө жакшы нерселерди ыраа көрбөгөн айымдар бар да. Бир жолку сүйүк алмаштырат элем деген кусалуу аялдардын көздөрүн мен күнүнө бир жолу жок дегенде онлайн үй бүлөлүк мамилелер боюнча кеңешүү кабыл алган эксперт катары тастыктайм. Финансылык муктаждыгың жок экен, ошон үчүн жан дүйнөнү ойлонууга мүмкүнчүлүгүң болуптур. Бири-биринин жарыгындай өчүрүп койгондор болот экен да. Эркек эч жака барбаган үчүн аял сезген толгонууну, өзгөрүүнү сезе албайт. Бизде ошо күнөөлүүлөрдү эле издеп отура беребиз да. Амансыз урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, сиздер Айзат Болотбек кызы YouTube каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү менин коногум Нуркыз Кадырбековна. Эжеке, саламатсызбы? Арбаңыздар, саламатсызбы Айзат? Алгач өзүңүздү менин каналымдын көрүүчүлөрүнө тааныштырып өтсөңүз туура болобу дейм. Мен өзүн тааныштыруу эл алдына чыгуу боюнча 20 жылдык тренер болгондугума карабастан мен үчүн өзүмдү тааныштыруу дайыма оор. Негизи мени адамдар тележурналист катары таанышат. Бирок ошол эле мезгилде ошо тележурналисттер даярдоочу университетте мен кыргыз филология жана журналистика факультетинде 20 жыл иштеген педагогмун. Жана адабият боюнча сөз байлыкты, поэзияны иликтеген илимпозмун, филология илимдеринин кандидатымын. Практикалаган адвокатмын, жана ошондой эле мамлекеттик кызматтын магистрымын. Мамлекеттик кызматтын 3 класстагы кеңешчисимин. Айтор көп эле иштерди эл үчүн аркалап келатабыз. Ал эми түштүк тарапта саясатта жүргөн, шаардык кеңештин бир нече жолку депутаты болгон айым катары таанышат. Чоң рахмат. Азыркы заманда үй бүлө курууну каалабаган жаштар, адамдар көбөйдү да. Буга эмне себеп деп ойлойсуз? Үй бүлөлүк мамилелерди жеңил ойлоп, ажырашууну трагедия көрбөй калган жаштар көбөйдү. Бардыгы колума шакек салса, анан сүйүү баянын тартсак, анан аябай чоң жерде той өткөрсөк деп шашылып эле үй бүлө күтүүгө болгон кыздардын каалоосу мурункудай эле. Жигиттердики андан бетер. Бирок үй бүлөлүк мамилелердеги жоопкерчиликти алууга даяр болбогондук жашоодогу алишемдиктер көйгөй болууда. Бул деген сөз ар бир үйлөнгөн жуптардын 4-үчүсү ажырашып атат деген сөз. Бат эле үй бүлө куруп, бат эле болгондо дагы 1 жылдан 4 жылга чейинки аралыкта. Психология боюнча бири-бирибизге көнүшкөнчө, маданияттардын кагылышуусу аркылуу бири-бирине дал келишкенче, гармония болгончо 4 жыл өтөт. Мындайда мени карап турупчу Айзат эжекенин жакшы жагын табыңызчы десе, мен карап, изденип, маани берип, ак конукундай териси бар экен, келишкен чачтары деп башташым керек да. Жаман да ошоңой да. Чөттө караганда жүзү жакшы эмес, ою жаман эле болуш керек деген оңой. Үй бүлө бул жоопкерчилик экенин адам түшүнүш керек. Бул деген сөз жүздөгөн адамдардын ичинен өзүңдүн бир келген өмүрүңдү бирге өткөрүүгө багытталган сенин партнеруң, тандооң экендигин, ал тандоо баарынан кымбат адам болуш керек экендигин, ал кээде өзүңдүн жыргалчылыгыңан баш тартуу аркылуу анын бактылуулугун көрүү экендигин адам түшүнгөндө гана үй бүлөлүк мамилени сактоого эрки жана каалоосу жете баштайт. Үй бүлөлүк мамилени түшүндүрүш үчүн момундай ойлонуш керек. Үй бүлөлүк мамилелер бул кичинекей мамлекет боло турган болсо, мамлекетте мыйзам болот. Мыйзамда сөзсүз түрдө адамдын укуктары көрсөтүлөт, бирок милдеттерин сөзсүз сактоо зарылчылыгы бар. Бизде баарыбыз укуктарыбызды билип атабыз, бирок милдетке келгенде моюн калгыбыз жок. Мен үй бүлөлүк мамилелерди сакташ үчүн менин салымым, менин ордум жана менин сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператору менен тосуп ал. Аракетим аябай маанилүү экендигин мен түшүнмөйүнчө ал нерсе болбойт. Биз ошону түшүндүргөнгө гана аракет кылабыз. Бирөөнүн турмушун бирөө барып сактап кала албайт. Өтө татаал нерсе. Адамдын баягы бармагынын изи канча миллиард адам болсо бириникен бири окшобогон сыяктуу, адамдын мүнөзү дагы бир үй бүлөдө, бир ата бир энеден, бир шартта, бир үй бүлөдө, бир бөлмөдө чоңоюп дагы мүнөздөр окшобойт. Ал эми бир үйдөн бир үйгө барганда такыр окшошпостуктар башталат. Муну
өзгөртүп алуу, ыңгайланыштыруу, башкарып алуу эмес, кабыл алуу менен түшүнөм дегенде гана биз үй бүлөлүк көйгөйлөрдү чечебиз. Ошол үй бүлө темасына келгенде, жоопкерчилик көбүрөөк аялга болот да биз кыргыздарда. Үй бүлө ажырашса дагы, мисалы үчүн аял көтөрө албай койду, күйөөсүнө нур токмок жесе дагы аялы жеткирди депчи. Аял кишиге болгон бул жоопкерчилик аял кишинин акылмандуулугунан, баалуулугунан жана Кудай Таала аябай чоң миссия берген эки чоң табиятыбызга байланыштуу болуп эсептелинет. Биринчиси адам тукумун улоо миссиясы бизге берилген. Экинчиси адамдын ошол урпактарын байланыштыруу функциясы бизге берилген. Ошол функциясын аткарбай калыптыр да кап деген нерсени айтам деп атып эле бир жолу аял кишини күнөөлүү кылып алган жагы бар. Буну суктануу менен сен акылдуусуң да, сен турмуштун отличнигисиң да, сенин колуңан келет, башка эмес сен деп айтпайбыз. Апей, сен ушинтпесең эмне болот анан деген сөз адамдын аң сезимине, психологиясына өтө кыжырдануу сезимин жаратат. Ошентип айтып атып эле аял кишилерден жалгыз эле жашай берейинчи, күйөөнүн акыбети ушул болсо дей турган кылып атабыз. Андай болбойт. Аял кишинин турмуштун отличник экендигин, ханыша болуш үчүн ханыша сыпаттарга ээ болуш керек экендигин алкоо, шыктандыруу, баягы дофамин жаратуучу сөздөр, баа берүү, дем берүү менен айтуу кайра эле коомдун милдети болуп эсептелинет. Эркек кишиге так практикалык тойгозуу, камсыздоо, коргоо, жоопкерчилик алуу, үйүнө алып келүү деген сыяктуу функциялар болсо, аял кишиге эмоциялык жана идеологиялык функция берилгендиктен бул дайыма акыл эмгегин, нервти талап кылат. Анан көрүнбөйт. Анан аял кишилерге айтканда мынтип айтат да, ичпесе дейт, чекпесе дейт, урбаса, үстүндө үйү болсо, айдаңкы машинеси болсо, бул көпкөндүк эле деп айтат. Бирок ошонун баардыгын бир жолку сүйүүгө алмаштырат элем деген кусалуу аялдардын көздөрүн мен күнүнө бир жолу жок дегенде онлайн үй бүлөлүк мамилелер боюнча кеңешүү кабыл алган эксперт катары тастыктайм. Эркек аял кишиден жапайы инстинктин мокумун кандыруунун объектисин же өзүнө камкор апанын ордуна апан эмес, мындай шыктандыруу менен коргоонун, сактоо менен аyoonун, сүйүүнүн объектисин көрө алганда гана үй бүлөлүк мамилелерде аял жаркырай алат. Аял жаркыраса, анын жанындагы 4 эркек, атасы, эркек бир туугандары, өзгөчө жолдошу жана уулу бактылуу болот. Үй бүлөсүндө чындыгында жолдошу кол көтөрбөйт, жаман сөз айтпайт, катуу сүйлөбөйт, бирок аял бактысыз да мындай. Биз жолдошу менен сүйлөшүүдө мындай жан дүйнөбүз менен сүйлөшпөйбүз, талкуулай турган жалпы темабыз деле жок. Жөн гана аял күйөөсү эле атыбыз бар, ушинтип бир үйдө жашап келебиз дегендер бар да. Бул маселени кантип чечиш керек? Жолдошуна айтса, жолдошу түшүнбөгөндөр бар да, сага эмне жетишпейт, мен алып келип атам, берип атам, кийинтип атам, эмне сага жетишпейт да. Аял түшүндүрө албайт да, көкүрөгүм бош болуп атат деген нерсени кыргыз эркектер түшүнбөйт экен көбүнчөсү. Мага жеке кабыл алууга чыгып, ушу баары эле жакшы, бирок ушу жан дүйнөмдө бир боштук бар деп чыккан, жеке кабыл алууга чыккан айымдарды айтам. Биринчиден куттуктайм депчи. Финансылык муктаждыгың жок экен, ошон үчүн жан дүйнөнү ойлонууга мүмкүнчүлүгүң болуптур. Бул жакшы жагы. Экинчиси жаман жагы, ошол жан дүйнөнүн боштугуна бүтүн дүйнөнү алмаштырбай турган оору бул. Бул аял кишиге трагедия. Үчүнчү жагы, аялдын укугу, бактылуу болууга далалаты менен катар анын жоопкерчилиги бар да. Эркек анда ага табуучу, камсыз кылуучу, коргоочу, тоюндуруучу функциясын аткарып койгон болсо, анда сен дем берүүчү, шыктандыруучу, уюштуруучу, идеология жаратуучу функцияңды аткар да аял киши. Эркек киши чогуу тема жок болсо, ошол эркек киши менен эмне жагат ошол тема аркылуу сүйлөшүп, ошол эшиктен кирип туруп, анан өзүңдүн бөлмөңө, өзүңдүн жан дүйнөңдүн сурап аткан суроолоруңа, өзүңдүн жан дүйнөң каалап аткан жайлоолорго, бийиктиктерге жетелеп алып чык да сен. Мисалы, бирөөнүн жолдошу аябай билимдүү кыз базарда отурган темир алган жигитке тийип калып, анан ыйлап туруп көкшүлөпчү. Мен өмүр бою илимге арнадым өзүмө.
сүйлөшө турган тема жок деп апайсы айткан экен. Эмне тема жок? Сен иштен келгенде жумушуң кандай болду? Бүгүн темир канча сом болду деп сура. Анан ошого жооп берип, ошону айтып алган эркек анан сенин көйгөйүңдү сурайт. Меникин көйгөйүн сурайт деп отура берсең, ал эмне ваңгап эле сенин жан дүйнөңдү тапкыдайт. Бул өңүттөн алып караганда биз аялдарга жоопкерчилик керек. Ошон үчүн эмне эле аялдар эле өнүгө беребиз, аялдар эле окуй беребиз, эмне эле эркек окубайт, биз эле дей тургандын жообу ушул. Биз энциклопедиялык билимге, биз шыктандыруучулук мүмкүнчүлүккө, биз эмоциялык бийиктикке жана мындай жан дүйнөнүн байлыгына, сөз байлыкка болушубуз керек. Себеби ошол аркылуу гана тиги максаттарыбызды, функцияларыбызды, миссиябызды ишке ашыра алабыз. Эркектер табиятынан мындай гармония, жан дүйнөнүн тынчтыгы деген нерсеге көңүл бурушпайбы? Ал бул нерселер эркектерди мындай тынчсыздандырбайбы? Эркектер үчүн бизде эми алардын төрөлгөндөн баштап, төрөлдүктөн баштап канынан бүткөн деп коет, генетика деп коет бизде. Дүйнө кабыл алуу, аккан арыктан суу агат деп коет. Бизде эркектерди эмне деп чоңойтот? Сен деген эркексиң дейт. Эртең мекенди коргошуң керек, аялды багышың керек, апаңды алаканга салышың керек. Элге ошол күлкү болбой, душманга таба доско күлкү болбостон ата энеңди көмүшүң керек. Балдарыңы чыркыратпай, үйү жок калтырбай, жалдыратпай, камсыз кылышың керек дегенден алар материалдык жоопкерчиликке өтө көңүл бөлүп калат. Ошол жоопкерчилик менен жүрүп, алар эргип, бизге окшоп, жан дүйнөсүндө канынан кан, жанынан жан, терисинен тери, сөөгүнөн сөөк берип бала төрөгөн сезимди эч качан сезбеген үчүн алар тойгозом, камсыз кылам деген нерсе бар. Бирок ошол жаныңы, кирпигиңи, клеткаңы керек болсо төрөп атып өлүп калышың мүмкүн болгон өмүрүңү тобокелге салган бала жана үй бүлөшү үчүн анан эркек өзүнүн үйүндө болот да. Бизде кыргыздын коомунда ушундай. Аял эркек үчүн инатасын, үйүн, комфортун баарын таштап келгенде тиги эмоциялык жоопкерчиликти моюнга алып калат. Эркек эч жака барбаган үчүн аял сезген толгонууну, өзгөрүүнү сезе албайт. Ошон үчүн аны сездирүүгө, мактоо аркылуу, түшүндүрүү аркылуу жеткирүүгө биз аял кайра колго алышыбыз керек болуп калат. Анан эркек бир жолу эле эркек мында деп отура бербес үчүн бүгүнкү сиздин уулуңуз, сиз энесиз, күйөөңүз сиздин гармонияңызды, сиздин дүйнө таанымыңызды, сиздин жан дүйнөңүздүн ачканлыгын сезбей аткан болсо, эртең сиздин уулуңуз бирөөнүн кызынын жан дүйнөсүнүн ачканлыгын сезе ала турган бала болуш үчүн сизге жоопкерчилик берет. Бүгүн уулуңузду, уулум, камсыз кылгандан сырткары сен деп келген кызды бактылуу кылуу жоопкерчилиги сенде. Чечим кабыл аласың. Аздектейсиң. Башкаруу бул коркутуу чокуга коюу же отургузуп коюу же нам берүү эмес. Башкаруу бул лидерлик, ынандыруу, аркасынан эрчите алуу. Керек болсо чөлгө, архипелагга кетсең аркаңан кете ала тургандай дем берүү сезими сенин колуңда деген нерсени бериш керек. Биз эмне деп чоңойтабыз? Десе ыйлаба. Онтсең эртең подкаблучник болосуң деп. Бүгүн ыйлатпай, катыктырып подкаблучник болосуң деген чоңойткан балдарыбыз, уулдарыбыз эртең аялынын көз жашынан коркпой кала турган болуп калгандыгына сиз менен биздин салымыбыз болуп калат. Үй бүлөлүк мамилелер менен иштеп жүрүп бир нерсеге, мамлекеттик ишмер катары бир нерсеге ынандым. Бир көйгөй болот экен, болгучу күтөт экенбиз. Болуп, жанагынын кесепети болгондон кийин ким күнөөлүү я? Деп эне деле ошону издейт экен, ата деле, жетекчилик деле, мамлекет деле, жанагы милиция органы деле издейт экен. Эми болор иш болгондон кийин аны күнөөлүүнү издегенге караганда боло электе алдын алган дурус го. Күнөөлүүнү издесек баарыбыз чыга берет. Ар ким өзүнүн укугун жана милдетин тапсын деген нерсе. Бир нерсени билем, күчтүү, сүйүүгө тойгон, аялын коргой алган, эне атасы башынан сылаган, жана ошондой эле аялынын жанында өзүн уверенный сезе алган. Өзүнүн мамлекетинде өзүнүн бир эмне деп коет, согончогунда тыкан тура алган эркек эч качан аял урбайт. Чыныгы мырза эркек аял урбайт. Аял ура баштаса, ал алсыз боло баштагандыгы. Ал өзүнүн конкуренти катары алсыз аялды көрө баштаганда ал аялды урат. Демек, анда анын алсыздыгына өзү күнөөлүү, чөйрөсү күнөөлүү, эне атасы күнөөлүү, ал болуптур. Эми күнөөлөгөндөн ордун азыр эмне кылабыз деген нерсени. Анда
эркек мындай карап туруп жоопкерчилик алыш керек. Аял киши анын күчтүү экендигин сездириш керек. Анан бирок деген эми баягы дарактын кичинекейинде отургузсаң, бир жеке өсөң өнө берет. Кыйшык кылып өстүрсөң кыйшык болот, карапа кылып өстүрсөң карап болуп калат дарак. Чоңойгондон өзгөртүш кыйын да. 20 жашка чейин бир маданиятта, бир талапта, бир ынанымдарда, мээсинде программалар менен өскөн жигитте күйөөгө тийган жаңы кыз кантип өзгөртөт? Ал түп тамырынан жасап жибере албайт. Таасир этиши мүмкүн. Бир өзгөчө шарттарды түзүшү мүмкүн, бирок аны жасап жибере албайт. Ошон үчүн аял карабайбы экен, аял мынтпайбы экен деп атканда, ошол аялга үйлөнгөнгө чейинки ин атанын, анан коомдун да милдети болуш керек. Биз мырзаларды эмне кылабыз? Кичинекей болгондо муну сөгүп кой, сен деген эркексиң да, кана апаңды ата да деп койчу. О, эркек да. Келе мочоңдон берип койчу, остуйуп коеюн. Эми ушинтип атып, анын достоинствосу бир эле эркек бала жасоо дегенде эле түшүндүрүп калдык да. Анын достоинствосу коомдун жүгүн көтөрүү. Илгери баатыр болуш үчүн аргасыздан тоодон жылка кайберен атып келип, анан кошуна душман деген айылдардан жылкы тийип келип бакса, бүгүн баатыр болуш үчүн биринчи үй бүлөсүндө бактылуу аялды, бактылуу балдардын атасы болуу менен катар мамлекеттин бир тармагында пайдалуу болууну жигит мойнуна алыш керек. Эркек киши устун болуш керек. Ал чырпык болот кечинде, аны устун кылыш үчүн энесинин, атасынын, коомдун, кийин албетте аялынын салымы өтө чоң. Биздин азыр мен ойлоп отурсам, апам мамлекеттик кызматкер болгон. Атамдан кем эмес, райондук жетекчи болгон. Атам да. Бирок ар кандай маселеде, ай муну атаңар укпасын. Мен аны атаңарга айта албайм. Ай, билбейм, өзүңөр сурап көргүлө, мен ага духум жетпейт. Дагы жакшы атаң көргөн жок. Дей берсе, апам атаман аябай коркот экен. Айыл өкмөт катары апаман баары сыйлашат. О, атам деп чоңоюп биз аябай урматтап калдык. Ошол урматтан улам биздин атабыз бизди кыйкырып урушуп жамбашка чапканга зарылдык болгон жок. Карап койсо эле атабызды сезчү элек. Ал өзүндөй сүйүүгө сезген, статусун тапкан абалда болгон үчүн бир да жолу бизге ай деп кыздарга түгүл, уул балдарга кыйкырган жок. Карап койгон жетиштүү болчу. Биз аны кийин түшүндүк. Атам аны укса деле эчтеке кылбайт экен. Атамдын статусун көтөрүп, атамы курал кылып, атам аркылуу башкарууну мындай колго алган апамдын чеберчилиги экен. Аны мен бир мезгилде жаш кезимде эмне эле атаман, мен күйөөгө тийсем, бирди айтса экини кыйкырам деген сезим болчу эле менде. Кайсы күнү апам болуп калганын мен өзүм билбей калдым. Ай, атаң урушат, атаңа жакпасын, атаң мен муну айта албайм деген нерсе. Көрсө бул нерсени үй бүлөдөгү мамилени аял ушинтип ишке ашырат экен. Бирок аял ошентип ишке ашырып өзүн сакташ үчүн ал финансылык жоопкерчиликтен, үйдөгү кайынта кайнененин абьюзунан бошотулган абалда болуш керек. Ал өзүн коргойбу, чыгып кап көтөрүп нан таап келеби, же сизди отуруп алып шыктандырабы? Ошондо мындай кызыл камчы болуп түптөлүп калган эркекти кан жанына сиңип калган ошол мүнөздү үй бүлөдө аял өзгөртө албайбы? Эмнеге уруп жатканын түшүнүшүбүз керек да, эмнеге кызыл камчы болуп калды. Кичинекейинен сүйлөбө, оозуңу жап, тилиңе кесип салам, эркек деген ыйлабайт деп эмоциясын чыгарбай калганда, адам физикадан, рухтан, эмоциядан, анан акылдан турат да, мээден, интеллекттен. Ошол төртөөнүн бирөөсү болгон эмоция өнүкпөй калганда, кадимкидей адамда бир жетишпестик, кемтик пайда болот. Ошол эмоциясын туура чыгара албагандан улам айта албайт, тил маданиятын жеткире албайт. Ошол жерден бир өзүнүн абалын сактай албагандан улам келип муштум менен чыгарып үйрөнүп калган. Ошону түшүндүрүп, мен түшүнүп атам, ушул нерсе сага жакпайт, кийинкиде сен мага айт деп сүйлөшүп көрүү жардам бериши мүмкүн. Жардам бериши мүмкүн. Эмнеге уруп аткандыгын түшүнүш керек да. Кичинекейин атасы тарбиялап атам, ой укмуштар, эшикке. Биз ушундай ойлойбуз да, баланын ойлорун жана каприздерин болду десек, баш ийсе тарбиялуу бала ушул деп ойлойбуз. Ал биз үчүн ыңгайлуу болушу мүмкүн, бирок ал күч менен токтотулган ыза, таарыныч болот дагы. Ал эмоциялык кемтикке пайда болуп келип, кийин коомго коркунучтуу бала туулат. Ошонун ичинде аялы менен балдарын зомбулук көрсөтүүчү. Ошон үчүн бүгүн балдарды тарбиялап атканда эмнеге калып атасың? Мен сени түшүнүп атам. Алынып алгың келип атат. Сенин тандооңду сыйлайм. Бирок биздин финансылык мүмкүнчүлүк ага жол бербейт. Бул жолу сага алып бере албайбыз.
же болбосо ыйласаң укугуң бар, бирок ыйласаң деле мен сени жөнөтпөйм. Себеби бүгүн 18 жашка чейин менин жоопкерчилигимдесиң. Мен суранам сенен деп айтууну уул балага үйлөнбөйүнчө кызыл камчы эркектерди тарбиялай беребиз. Анан дагы элде ушундай сөз бар, эркек деген ой ушундай болбойбу деген. Эркек деген баскан кадамы, турганы, амалы менен үлгү болуш керек. Мисалы, мен атамды урматтайм, эмнеге? Эрте менен бирде жолу шылкылдап шилекей уктаган эсимде жок. Мен атамдын моделинде күйөө издедим, эмнеге? Бир жолу бизди зарыктырып, качан атамдын айлыгы тийсе ботинка алат элем дедирген жок. Мен эсимде бар, республикалык олимпиадага кетип атып уктап калып, самолеттен кечигип калганда гемпай, генкелес отур үйгө башың иштебейт, сен бир ушул эрте менен тура албайсың. Эми түнү менен даярдангам, толкундандым, баламын 15 жаштагы деп урушпастан унчукпай келип, билетти алып салып ийди. Бул да финансылык жоопкерчилик. Бир жылда бир зоопарк болсо шаарга ошого алып келчү. Ошентип эркек өзү үлгү болгондо гана аны көңүлүндөгүдөй урматташат жана андан башкаруучунун культун, лидерлик сапатты көрөт. Ал эркек булукпайт. Ал өзүнүн ордун сезет, өзүн эркин сезет. Эркек өзү да үлгү болсун да. Кызымды күйөө балам алаканына салсын деген эркек бүгүн аялын аздектесин, аялына сөз өтсүн, аялын камсыз кылсын, акылы менен үлгү болсун. Ошо аялдар жолдошуна апа болуп алган ролдон мындай андай болбош керек экен, аял болуш керек экен деп бат эле өзгөрө албайт болуш керек. Өткөрө албайт. Себеби бизде кыздарды дагы мындай кичинекейинен баштап кыз деген башкача болот го, басканда, келгенде бетиңен өпкөнү, сылаганы, эркелегени, анан кичине чоңураак болгондо күлөт, бойго жеткен кыз. Гормональ өзгөрө баштаганда мындай шарактагысы келет, мындай жер көпкөндөй адам да көбөт. Анан оозуң ачпа, бул көчөгө чыгып кеткени калды деп шарактап уруша берип, анан ошондон улам баягы аял кишилер кайнап турган отко суу төккөндөй бир чала-чичала болуп калат да. Ошону акырындап айтып, сен эми чоңоюп калдың. Эгерде күлсөң болот, бирок экөөбүз калганда, анан эми коом деген ушундай, элдин баарынын пикирине кирип чыга албайсың. Биз булардын баарына жагууга милдеттүү эмеспиз, бирок коомдук пикир деген дайыма сакталат. Ошон үчүн бүгүн булардын көзүнчө күлбөй койгонуң дурус. Көрчү өзүң дагы. Деп айтпай эле биз эмне кыласың? Гүл бүгүн азыр өпкөңдү үзүп алам, анан элдер карап турат, шерменде кылдың, менин көзүмчө чак жок, тарс. Ал унчукпай калды, экинчи жолу күлбөй калды. О, тарбиялап койдум деп ойлоп калабыз да. Болгону ал чыгып келеаткан, өсүп келеаткан, табигый эволюция болуп келеаткан сезимдерди эле биз сусап өчүрүп койдук, катып калды. 5 жашка чейин бардык эрке, анан мектепке барганда болду чоңойдуң дей берет. Бул балага стресс. Уулбу, кызбы стресс. Анан достор, кыздар арасында азыр аял деген ушундай зомбулукка кабыл атат, аял деген укугун билиш керек деген нерсени бир тараптуу эле кабыл ала бергенден гана мен эртең барайынчы, кокусу эле мно талаптарым аткарылбаган болсом, анда мен деген нерсе кыздарда да болуп атат. Бирок барганда моуларды ал мен үчүн аткарса, мен моуларды аткарсам гана биз бактылуу болобуз деген жоопкерчилик болуш керек. Үй бүлөдө мисалы үчүн өзүнө жакшы нерселерди ыраа көрбөгөн айымдар бар да. Бар. Өзүнө жакшы көйнөк сатып ала албайт, же болбосо айтор жакшы нерселерди ыраа көрө албайт. Бунун түп тамыры эмнеде? Өзүн баалоонун төмөндүп кеткендиги. Өзүн баалоо качан төмөндөйт? Мисалы, биздин 1-классыбызда, 5-классыбызда айталы. Бир жигит бизди аябай жакшы көрөрүн 2 күн айтты. Балада алар сезим. Анан ал жигит ойлонуп көрүп 3-чү күнү бирөө жакшыраак көрүнүп кетти, 5 алган кыз. Биз аябай кыжалат болдук. Ал бизди жакшы көрөт деп ойлоп алдык. Үйгө келип апабызга айттык. Апа, мени Асан 2 күндөн бери сүйүп атты эле, бүгүн таштап кетип Айгүл менен сүйлөшүп атасыз. Өлүп кал десе, сүйүүнүн балекетин бересиңби? Ол бир ондой сүйүү менин эсимде жок деп баалабайбыз, обесценивать этебиз да. Ошон үчүн ошол нерсени өстүрүш үчүн анын сезимдеринин баалуулуктарын биз кичинесинен түшүнүш керек. Вау. Менде да ошондой болгон, аябай жүрөгүм ооруган, сенин кандай ооруп атканыңды сезем. Бирок кийин ойлоп көрсөм, ал өтүп кете турган сезим экен. Мен көрсө атаңы күтүп жүргөн экен. Ал жөн эле балалык убактылуу сезимдер экен, көрөсүң. Аракет кылып көр сен дагы. Же болбосо сени баалай албаган болсо, анда сага татыксыз мырза турбайбы? Көрөсүң, мындан да сонуну эртең сүйөт деп ошонун деңгээлинде болууну эне үйрөнмөйүнчө кыз бала өзүн баалабаган абалда жашай берет. Анан ал эмне болот? Мага эмне шам,
мага боло берет. Мен сүйсөм эмне болот эле, сүйбөсөм эмне болот эле. Мен тарынганым эч кимге маанилүү эмес. Эгерде ал тарынышым айтса, мен урушугам. Эч ким мени баягы эмне деп коет, сострадание деп коет да. Ошо кайгырбайт. Андан көрө жөлү жүрө берейин дейт да. Кайра эле акыл турат, ыйман бар. Дене жакшынакай, кам көрүлгөн, арыктап пыпы кылып койгонбуз, бетти майлап койгонбуз. Бирок эмоциялык өксүк, кемтиктен улам адамда катып калуу болот. А эмоциялык кемтик аялдагы эң негизги болгон маткасын, өңүн, чачын, жүзүн, походкасын, анандай шаңкылдап эмоциясын реализация кыла турган женская энергия деген болот. Ошол жок болуп калат. Ал жок болуп калганда ал адам табиятын жоготот. Кандай кадамдарды жасаш керек ошондой аялдык табиятына кайтыш үчүн? Өзүнүн балалык сезимдеги баягы программалык чектөөлөр экендигин, блоктор экендигин түшүнгөн аялдар эки түрлүү бүтүм чыгарышат. Биринчиси менен болгонум ушул экен деп жашоо менен коштошуп коюшат. Экинчиси апам ушундай болгон да, апам күнөөлүү, апам ойлоп көрсөм азыр каныбызды иччү эле. Анан келгенден кайненем момундай кылды. Мен бир шаңкылдаган кыз элем, күйөөм жаап койду деп эле күнөөлөй берет да. Болуптур, сен ошону сезипсиң. Кудай таала сени мээңе жеткириптир. Бул сенин блогуң экендигин. Эми ошону сезгенден кийин алдыда эмне кылыш керек? Фокусту кайгыруу менен өткөнгө эмес, келечек менен проблеманы чечүүгө басым жасаш керек да. Бизде уже күнөөлүүлөрдү эле издеп отура беребиз да. Болуптур эми бирөө күнөөлүү болуп калыптыр. Бирок сен өзүңө баалуусуң да. Психологияда өзүм экөөбүз деген сөз бар. Сизге эң кымбат күйө турганда, жакында, түшүнгөндө, сырдашта, билгенде адам бул сизсиз. Ошон үчүн өзүңүздү өнүктүрүп, сактап, сүйүп мынтыш керек. Ал үчүн адам башкаларды кемчилиги менен кабыл алууну үйрөнүш керек. Эң биринчи кайын журт менен күйөөнү. Сен 100% алардын баарына жагууга жана алар сага жагууга, бири-бириңер каалагандай болууга милдеттүү эмес. Мен атам бир жакшы сөзү бар эле. Баланча деген агаңардын бир жакшы сыпаты бар. Анча-мынча кыжалатчылык костюмунун сыртынан кетет депчи. Бул өтө классикалык сөз. Сага тиешелүү, сенин жашооңду өзгөртпөй турган, сага пайдасы тийип, сага бир пайда жеткирбей турган кыжалатчылык болсо, анда көйнөктүн сыртынан кетиргенди үйрөнмөйүнчө биз күндөрүм күнгө, түндөрүм түнгө окшошпой деп индийский кинодогудай болуп кайгырып, көзүбүз жалжылдап жүрө беребиз. Андан бир адам аябай чоң зыян тартат бул биз. Үй бүлөдө аял эркек экөө эки башка тармактан, экөөнүн кызыгуусу эки башка, бирок бир буйрук болуп бир үй бүлө болуп калышты. Анан бири-биринин жарыгындай өчүрүп койгондор болот экен да. Мисалы үчүн аялдын кызыкчылыгын ойлобойт эркек. Менин аялым максаты кандай, бул эмнеге кызыгат, эмнеден жан дүйнөсү рахат алат деп эсептешпегенчи. Анан ошондой учурда эми биз көрүүчүлөр аял болгондуктан аялдар эмне кылыш керек? Мен ошо туш болдум, ушул жерге ушинтип отура берейин деп өзүнүн максаттарын жаап салыш керекпи же күйөөсүн ынандырып макул кылыш керекпи, кандай кылыш керек эжеке? Бул жерде бир нерсени түшүнүш керек да. Биз менен жашап аткан соң биздин күйөөбүз бизди сүйөт. Ал эми бизге ошол нерсени биз үчүн чечим чыгарып ал болбойт сага. Но жакшы деп аткан болсо, ал бизге туура кылып атам деп ойлойт. Биздин жан дүйнөбүздү билбейт да, сырттан карап туруп, ушуга аябай пайдалуу иш кылдым. Мен азыр жамандыктан коргодум, сонун жол көрсөттүм деп ойлоп атат. Бул сүйүү, ал сүйүүсүн билдирүүнүн бир жолу болуп атат, түшүнүгү менен. Болгону сенин да жүрөгүң бар экендигин, анын да каалоолору, мисалы ал кетип атып, вау, кандай сонун машина десе, ал $100,000 машина болсо деле, сен аны мындай средство продвижения деп коет. Бир жерге жетип алуунун каражаты эле көрөсүң. Сенин колуңда бир лянч экек $10,000 болсо, эркек түшүнбөйт. Бул ташты эмнеге 10,000, одан көрө электромобиль алып албайбы дейт. Ушундай биздин табиятыбыз эки башка деген нерсени айтып, түшүндүрүп, анан түшүнсөң деп апа болуп эмес, бир столго отуруп, жакын адам катары мындай оюн айтып түшүндүрүш керек. Эжеке, сизден кеп кеңеш сураган айымдар азыркы учурда кандай маселелер менен көп кайрылышат айымдар? Эки багытта кайрылышат. Биринчиси бир жолу эле өздөрүнүн жертва абалын өтүп алышат. Мен ушинттим, анан күйөөм носкисинен бери жуудум, анан манты бышырдым, ушул убакка чейин чыдап келип кече урушуп кетип калдым. Анан кайненеме макул деп ушул мезгилге келдим, баалаба койду эле, мына экен деп жек көрүп калдым. Сен макул деп эмнеге 10 жыл чыдайсың? Отуруп, апа, мен сизге сиздин үйүңүзгө келгенде момундай деп айтып коюр.
жаман көргүсү келген ошондо деле жаман көрөт, унчукпасаң деле жаман көрөт. Балким наоборот сен түшүндүрүп аларсың сезимиңди деген сыяктуу. Биринчи көйгөй жертва алдындагы. Негизи жертвага өтүп алган аял болбой калган тиран өзү. Сенин каныңы сорот, мынтип атат да, анда мындай эле болгон турасың. Жок, анда мынтип атат да. Мен чарчап уруп калам кедиш. Анда мынтпайсыңбы? Анан мен эмне кылайын, анан мынтип атат да. Бул биринчи түрдөгүлөр. Экинчилер эмне болуп калыптыр? Ким болуп калыптыр? Мен деген эч кимге баш ийбейм. Мен өзүм чечем. Анан мынтем. Анда сен эч кимге баш ийбесең, сенин каалооңду сыйлабаган адамдарды да кабыл ал да сен. Сен баш ийбесең, сага баш ийбей тургандыгы. Мен сөзсүз үй бүлөлүү болушум керек, ана мындай кылыш керек, иптеп эле чыдай бер, коем сактай бер деп эле анын өмүрүнө коопсуздук тудуруп аткан болсо, жок, анда ажырашыш керек. Бирок ал эркектин акыбети ушул болсо жөн эле жашайм деп калганын түшүндүрбөйт. Сага жалгыздык жаратканга жарашкан болсо, алдыда мындан да сонураак эркек даярдап койгон жокпу? Өзүң өнүктүр, сакта, сүй жана ошого аракет кыл деген кеңешти беребиз. Дагы деле кыргыз айымдарында ушундай күйөөм күнөөлүү, кайненем күйөөлүү деген маселе дагы деле актуалдуу, көп турбайбы? Мындай өзүн ойлогон кайрылгандар жок, мисалы үчүн өзүм өнүктүргүм келет, жан дүйнөмдү тынчтандыргым келет, айтор мындай максатымды тапкым келет дегендер азбы эжеке? Бар. Алар деле бир кайрылгандардын 10-15%-ын түзөт. Бирок алар деле сурап келсең, тиги экөөнө эле кирип кетет. Мен максатымды тапкым келет, күйөөм күнөөлүү да, ушинтип максатым жоголуп кетти. Жолосу максатымды тапкым келет, мен чыдадым, болду, эч кимге баш ийбейм. Өзүм бир өнүктүрөйүн дедим эле. Эмнеге өнүктүрөйүн дедің эле? Үй бүлөлүк мамилелер үчүнбү, же бала тарбиялаш үчүнбү? Жок, өзүм үчүн жашамай болдум дейт. Бул да анын тандоосу. Жашоо аял эркектен турган болсо, анда биз бири-бирибизге такыр окшошпой тургандыгыбызды, жана окшошпогондугубуз менен бири-бирибизди толуктай тургандыгыбызды, жана ошону менен кызыктуу экендигибизди түшүнүп кабыл алмайынча кыйнала беребиз. Аял эркек темасында, үй бүлө темасында кеп көрсөк абдан түгөнбөйт, кенен дегенде, анан ошол сөз аягында бизди көрүп жаткан айымдарга айтар сөзүңүз? Урматтуу айымдар, мен кыргыздын айымдарынын 4 чоң сыпатына баа берем. Биринчиси, эч качан мен оңой эле жашай берем, мен эле көчөдө эле жеңил баа кыз болом деп бир да кыз ниет кылбайт. Бирөөнүн айдай жубайы болсом, ак жолго салынсам, сонун күйөөм болсо, үй бүлөм болсо, балдарды тарбияласам деп ниет кылат. Ошол ниетиңиздер үчүн сыйлайм. Ниетиңиздер турмуш чындыгы болуп орундалсын. Экинчиси, кыргыз айымдардын ушунчалык способность деп коет. Ийкемдүү, чыйрактыгына баа берем. Мына дүйнөнүн бир жылда бир сөз үй бүлөбүз менен чет мамлекетке чыгабыз, мейли Туркияга барабызбы, мейли Россия, кайсыл Европага барабызбы, Кытай, кыргыздар жүргөн болчу ошол жерде иштепчи. Анан пол жууп шыпырып эмес, барсаң администратор, бир аз башкаруучулук өтөт. Жалжактап бузулуп кеткен антиментке жок койсо. Биздин кыздар ушунчалык күчтүү, жакшы болгон үчүн бирөө жарым жаман болуп кетсе, ошону таң калып жамандай берип, баары жаманда жүрүп кетиптир дейт. Жок. Турцияда менмин деген Риксос деген отель бар экен, ошолдун бир 5000 кызматкердин 2000 кыргыз экен. И жетекчиси кыргыздар да аябай кыздарды сыйлайт экен. Булар жоопкерчиликтүү, тыккан, акыл эстүү, мамиле кылышты билет, тил билет, өздөрүн алып жүрөт, жана эмгекчил, өздөрүнүн татынакай, опрятный деп коет. Мен ошол үчүн күчтүүлүгү, способность үчүн сыйлайм. Ошолуңуздар бактылуу болууга жардам берсин. Ал эми биздин кыргыз айымдардын 3-чү чоң сыпаты бул назиктик. Назиктик десе бул моунтуп эле, кыйналып эле колдорун моунтуп бериш эмес. Мындай эч качан башка иш жерде кездешпей турган, катып калбай турган аялдык бир мээрим, жүрөк, назиктик бар. Себеби биз Акмөрдү, биз Курманжанды, биз Жаңылды, биз башканы үлгү тутуп чоңойгонбуз. Каныбызда, каныкей ошолор бар. Ошол назиктигиңиздер сиздердин аялдык энергияңыздарды көбөйтсүн. Андан кийинки нерсе, биз Кыргызстандын, мен билген айымдардын бир мындай чоң сыпаты бул сабырдуулук жана акылмандык болуп эсептелинет. То есть сабырдуулугуңуздар бир нече жолу эне болууга, кыргыз тукумун көбөйтүүгө, бир жигиттин, мырзанын башын көп кылууга жардам берип атат. Ошол бактыңыздар өзүңүздөргө кут болсун. Мен барыңыздарды сыйлайм, урматтайм, сыймыктанам, тилектештигимди билдирем. Ар бир аял жаркырап жашасын жана бактылуу болууга укуктуу.
Сіздерге де рахмат. Эжеканда сизге дагы чоң рахмат. Сизди абдан көптөн күттүм. Качан жолугуп, жакшы кеп кеңешин угат экенбиз, көрүүчүлөргө ушундай жакшы маалыматтарды жеткирет экенбиз деп. Алдыда айтып өткөндөй эле ушул каналымдын көрүүчүлөрү дээрлик айымдар болгондуктан айымдарга пайдалуу эфирлерди жасаганга абдан ынтызарбыз. Сиздердин ой пикириңиздерди, жакшы кеп кеңештериңиздерди күтөбүз. Анда эмесе кийинки эфирге чейин саламатта туруңуздар дейбиз.